Кара Куу шаарындагы номер 3 гимназия мектебинин кыргыз тил жана адабият мугалими Темиралиева Насыгүл Асанбековна окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн 6-класстын кыргыз адабияты сабагы. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн силер менен биз Жонай Мавляновдун Нан аңгемесине токтолмокчубуз. Сабактын максаты окуучулар Жонай Мавляновдун өмүр чыгармачылыгын билишет. Нан аңгемесин окуп түшүнүшөт. Ой жүгүртүүсү, аң сезими, кабыл алуусу калыптанат. Уккандарын өз турмушунда колдоно билет. Окуучулар эмгекке, камкордукка, улуулардын айткандарын конт коюп уга билүүгө, сарамжалдуулукка тарбияланышат. Сабактын көрсөткүчтөрү нандын символикалык мааниси жөнүндө түшүнүк алышса, нан чыгармасынан таалим-тарбия алышса, адамдардын жашоосундагы адептүүлүктүн зарылдыгын түшүнүшсө, кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген мугалими Жонай Мавлянов 1923-жылы азыркы Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Коштөбө айылында туулган. Ал Жалал Абад педагогикалык окуу жайын, Мугалимдер институтун, КМУну аяктаган. 1942-44 жылдары улуу ата мекендик согушка катышкан. Жонай Мавлянов чыгармачылыгын 1948-жылы ыр жазуудан баштаган. 1960-жылы Жүрөк аттуу алгачкы ырлар жыйнагы жарык көргөн. Аркыт гүлдөрү, Мөлтүр булак аттуу ырлар жана поэмалар жыйнактарында туулган жер, сүйүү, эмгек, достук темалары чагылдырылган. 3 ыр жыйнагын чыгарган соң ал биротоло кара сөз жазууга өтүп, согуштан кайткан жоокерлердин жекече трагедиясын баяндаган. Бекиш сага эмне болду? Күтүү, повесть аңгемелерин жарыялаган. Менин күндөлүгүм, Келе колуңду, Чагылган, Нан, Турмуш, Эне, Мен жана айылдаштарым сыяктуу аңгеме повесттерин, Ачык асман, Бийиктик, Соңку, Кайрымсыз жылдар романдарын жарык көргөн. Анын Ачык асман, Бийиктик, Жаңы таң романдары, аңгеме повесттери украин, беларус, татар, башкыр, якут, француз, немец, англис, чех жана башка тилдерине которулган. Жалгыз бутактуу арча повести боюнча телефильм тартылган. Жонай Мавлянов 1-даражадагы ата мекендик согуш, эмгек кызыл туу, ардак белгиси ордендери жана улуу ата мекендик согуштагы каарман эмгеги үчүн даңк медалдары, 2-даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Ак Суу районунун Кербен шаарындагы лицей-интернатка анын ысымы берилген. 2008-жылы Бишкекте жашаган үйүндө мемориалдык такта орнотулган. Балдар, адам баласы нансыз жашай алабы? Албетте балдар, баарыбыз билебиз, адам баласы нансыз жашай албайт. Апаңар үйдө нан бышырабы? Ооба, баарыбыздын үйдө апаларыбыз нан бышырат, туурабы? Нан эмнеден жасалат? Нан ундан жасалат. Нандын кандай түрлөрүн билесиңер? Биз баарыбыз билебиз, нандын көп түрлөрү бар. Бул кезге чейин нан жөнүндө кандай чыгарма менен таанышкансыңар? Албетте, биз башталгыч класстарда нан жөнүндө көп чыгармаларды окуганбыз. Буга чейин Жонай Мавлянов жөнүндө уктуңар беле? Уккан эмессиңер, анткени эми гана Жонай Мавляновдун чыгармаларын окуйбуз. Кыргыз элинде балдар, коттуу үйдөн кур чыкпа деген, нан болсо ыр да болот деген нанга байланыштуу көптөгөн учкул сөздөр, макалдар бар. Чындыгында
Биздин жашоодо нан бул адамзаттын жашоосу менен аябагандай тыгыз байланышта. Нанды даярдоо үчүн канчалаган адамдардын мээнеттери керектелет. Балдар, силер бүгүн Жунай Мавляновдун нан аңгемеси менен эми гана таанышканы жатасыңар, туурабы? Анда болсо балдар, чыгарманын аталышына маани берип, баарыңар биргеликте ой жүгүртүп көргүлөчү. Бул аңгемеден кандай окуялар болушу мүмкүн? Анда эмесе балдар, баарыбыз кунт коюп угабыз. Дароо эле катуу кагазына жете түшкөн папирос чырт эттире тиш арасынан түкүргөн Жаныбек аны бут арасынан ылдый чертип жиберди. Өзү эмнегедир жаш балачасынан анын кайда барып түшөрүнө көз салды. Үстүн жука топурак каптаган тегерек нерсенин үстүнө барып, бир тийгенде гана папиростун күлгө айланган жагы үзүлүп кетти. Тегерек нерсе эмне болду? Ичинебизде апам бизге аш коюп берчү кара аяк эмеспи? Аякка окшобойт. Же тамдын төбөсүнөн түшкөн кесектин калдырганы бекен? Кандайдыр бир сезим Жаныбектин жүрөгүн жанып өттү. Нан, баягы нан. Муңунган кишидей анын добушу кыргылданып кетти. Додолонгон топурактын үстүнө тик секирген Жаныбек алигини кошколдоп ала койду да бетиндеги топуракты үйлөп жиберип бооруна кысты. Чын эле нан экен. Муну Айсалкын жеңем кантип унутуп койду? Бул үйдүн какыр чикирин өзү баш болуп жыйнаштырбады беле? Кантип нанды унутуп калды? Же ырымды алганы менен не пайда берди деп, андан көрө топурак алдында тапталып калганы артык эмеспи деп атайлап таштады бекен? Андай болууга тийиш эмес эле. Талай жылдан бери ушул үйдүн шыбагында ак калтага илинип турчу бул нанды бап эстеп, бетин жүргөмүштүн желесине бастырбай, маңар байлатпай, апам өлгөндөн бери сактап келаткан өзү эмес беле? Кандай эмесе балдар, сабакты бышыктайлы. Жаныбек эмне үчүн мындай сезимге туш болду? Кандай ойлойсуңар? Топурактын арасынан таап алган нан Жаныбекти таң калтырып, башкача сезимге бөлөдү. Кызык, бул кандай нан болушу мүмкүн? Нан эмне үчүн ырымдатылган? Туура айтасыңар балдар. Бул ырымдатылган нан эле согушка кетип жаткан балдарына эненин тиштетип ырымдатылган нан болчу. Нанга байланыштуу кандай ырым-жырымдарды билесиңер? Биздин кыргыз элибизде көп ырым-жырымдарды колдонобуз. Нанды тетире койбо, нанды бир колдоп сындырба, үйгө келген адамга нан ооз тийгиз, нан менен бычак арчыба, дагы көптөгөн кыргыздын ырым-жырымдары бар. Бүбүш апа өзү жапкан нанды эмне үчүн уулдарына тиштетти? Эгерде Бүбүш апанын көзү тирүү болгондо, дагы кандай окуялар болушу мүмкүн эле? Айткылачы балдар, силер бул аңгеменин мындан ары эмне болуп, уланарына кызыгып жатасыңарбы? Андай болсо, биз кайрадан аңгемеге кайрылабыз. Жаныбек азыр бооруна кысып турган нандын четинен 3 жери кетилген. Анын 2 улуу агаларынын тиши тийген жер, 3-үчүсү өзүнүкү. Бул нанды Бүбүш апа өзү жаап, өз колу менен биринчи жолу тун баласы Сарымсак кан майданга жөнөп жатканда ат жалына сунган. Четинен тиштеп кой балам, ылайым насибиң өз үйүңөн буйрсун. Ушул тилек менен экинчи уулу Асылбекти, кийинчерээк Жаныбегин атказган. Жок, эненин тилегиндей болбой калды. Ал тилек кылгандай Сарымсак менен Асылбек кайрылып келип, эне колу сунган алиги нандан тиштебей калышты. Урушка жетпей кенже баласы Жаныбек гана кайрылып,
бул үйдөн кайра даам татты. Бирок аны эне көрбөй калды. Жеңиш жылы 4 жыл бою жол тиктеген анын көзү түбөлүккө жумулган болчу. Мына балдар, ушуну менен биз аңгемебизди аяктадык. Анда эмесе сабакты жыйынтыктайбыз. Чебер прозаик Жунай Мавлянов нан аңгемесинде турмуштун бир кичине көрүнүшкө адептик мамиле берип чечмелей алган. Аскерге узап бара жаткан балдары Сарымсак менен Асылбекке нандын четинен ооз тийген эне ылайым туз насибиң өз үйүңөн буйрсун деп айтат. Бирок эненин балдары согуш аламатынан кайтпай калган. Ошентсе да эне аны балдары ооз тийгенге ыйык катары сактап жүргөн. Жаныбек да ата салтын жолдоп, аны тамдын шыбына илип бапестеп асырап жүргөн. Силер да балдар нанга урмат менен мамиле кылгыла. Анткени балдар нан адамдын таман акысы, маңдай тери менен жаралат. Аңгемеде согуштан кийинки жылдарда айыл жеринде болгон өзгөрүүлөр, өзгөчө жаңы үй куруу, жаңы маданиятка умтулуу берилген. Аңгемени окуп чыгуу менен силер балдар ата-энеңердин сөзүн угууга, урматтоого үйрөнөсүңөр. Согуш болбой адамдардын бейпил тынчтыкта жашашы керек экендигине ынанасыңар. Балдар, эми үйгө тапшырманы жазасыңар. Биринчи тапшырма. Нан жөнүндө макал лакаптарды жазып, чечмелейсиңер. Экинчи тапшырма. Нан болсо ыр да болот деген темада дилбаян жазасыңар. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Эмки сабакка чейин саламатта калгыла.